Эне атанын 80 акысы. Суроо: эне атанын балдарынан кандай акылары бар? Жооп: имамы Насафи хазиреттери мындай деген: эне атанын балдарынан 80ге жакын акысы бар. 40 тирүү кезинде, 40 кайтыш болгондон кийин. Тирүү кезинде 40 акысынын 10 дене менен, 10 тил менен, 10 көңүл менен, 10 акча менен. Дене менен кылына турчу акылары: биринчиси кызматын кылып, ыраазычылыктарын алуу керек. Хадиси шарифте мындай деп айтылды: эне атасына кызмат кылгандын өмүрү берекелүү жана узун болот. Ислам ахлакы: эне атасын динге ылайык болгон кызматы менен ыраазы кылган адам Аллаху Тааланы ыраазы кылган болот. Аларды ачууланткан адам Аллаху Тааланы ачууланткан болот. Каша ибн Нажар: Каша: эне атасы жанында картайып, бирок Каша ыраазычылыктарын ала албай. Каша: бейишке кол жеткире албаган адамдын шагы сынсын. Каша Тирмизи: Каша. Хасаны Басри хазиреттери Каабаны таваф кылып жүрүп, аркасына жүк көтөргөн бир затты көрүп, андан сурайт: эмне үчүн жүк менен таваф кылып жүрөсүң? Бул жүк эмес, бул менин атам. Аны Шамдан 7 жолу алып келип таваф кылдырдым. Себеби атам динимди, ыйманымды үйрөттү. Мени ислам ахлагы менен өстүрдү. Кыяматка чейин ушинтип арканга көтөрүп жүрүп, бирок бир жолу болсо да көңүлүн оорутуп ала турган болсоң, ушунчалык эмгегиң текке кетет. Бирок жолу болсо да көңүлүн ала турган болсоң, ушунчалык кызматыңа тете болот. Эне атаны ылайыгы менен сыйлап, урматтоо керек. Аларга кызматта кемчиликке жол бербөө керек. Хазирети Ибни Аббас күнөөлүү, алсыз жана кедей кул өз кожоюнунун алдында кандай акыбалда болсо, сен да эне атаңдын жанында ошондой бол деген. Энеге урмат жана кызмат атадан мурда келет. Хадиси шарифтерде мындай деп айтылат: энеге жасалган жакшылыктын сообу 2 эсе көп болот. Каша и Гасали: Каша. Алгач энеңе, экинчи атаңа, кийин эже карындашыңа, ага-иниңе, кийин ирети менен калган туугандарыңа жакшылык кыл. Каша Насаи: Каша. Вейсел Карани бүткүл жакшылыктарга жана даражаларга энесине жасаган жакшылыктары үчүн жетти. Каша Насихин: Каша. Эй Расулаллах, мен энем мушрик, ага жакшылык кылуум туура болобу? Деп сураган адамга пайгамбарыбыз: ооба, энеңе жакшылык кыл жана аны сыйла, урматта, деди. Каша Абу Давуд: Каша. Пайгамбарлардын бардыгы өз энелеринен дагы жогору болушкан. Ушуга карабастан пайгамбарлар да энелерин урматтап кызмат кылышкан. Капыр болсо дагы эне атага кызмат кылуу алардын нафакалары менен. Каша тамагы, каша үтүр кийими, жашай турган жери, каша камсыз кылуу жана ал абалын зыярат кылып туруу керек. Эгер куфурга себеп боло турган иштерди кылдырат деп корксо, анда үйүнө барууга болбойт. Каша Базазия: Каша. Муса пайгамбар бейиштеги кошунасын ким экенин Аллаху Тааладан сурап, аны издеп барат. Ал касап эле. Касап бир кесим эт бышырат. Элинип турган зембилди түшүрүп, ичинде жаткан өтө арык жана картайып калган кемпирге бышырган эт менен суу берет. Кийин үстү башын тазалап, кайрадан зембилге жаткызды. Касап: бул менин энем. Картайып ушундай абалга түшүп калды. Күнү-түнү ага ушундай карап багам, дейт. Ошондо касаптын энеси: эй Раббым, уулумду бейиште Муса пайгамбарга кошуна кыл, деген сөзүн Муса алейхиссалам да угат. Касапчыга айтат: сүйүнчү, Аллаху Таала сени Муса пайгамбарга кошуна кылды. Каша Шира: Каша. Экинчи, жакшылык кылуу. Эне атага сый урмат көрсөтүү жана жакшылык кылуу балдарына парыз. Хадиси шарифтерде мындай деп айтылат: эне атасына жакшылык кылган бала пайгамбарлар менен бирге бейишке кирет. Каша и Рафи: Каша. Эне атасына жакшылык кылган адамдын өмүрү узак жана ырыскысы берекелүү болот. Каша и Ахмед: Каша. Эң мыкты амал убагында окулган намаздан кийин эне атага жакшылык кылуу. Каша Муслим: Каша. Эне атаңа жакшылык кылсаң, кийин балаң дагы сага жакшылык кылат. Каша Таварани: Каша. Сен дагы, мал мүлкүң дагы атаңдыкы. Каша Ибн Маше: Каша.
Үчүнчү, аларга каршы чыкпоо. Хадис-и шарифтерде мындай айтылат: эне атага каршы чыгуу чоң күнөө. Каша Бухари каша. Эне атасына каршы чыккан бала бейишке кирбейт. Каша Насаи каша. Эне атасына каршы чыккан баланын өмүрү берекесиз жана кыска болот. Каша ислам ахлакы каша. Ыймандуулардын тозоктон эң акыркы чыга тургандары Аллаху Тааланын жолунда жүргөн, эне атасынын исламга ылайык болгон буйруктарына каршы чыккандар. Эне атанын жана башка кимдин болсун динге каршы болгон буйруктарына моюн сунууга болбойт. Бирок эне атага сылык сүйлөп, аларды тарынтпоо керек. Эне ата капыр болсо, аларды чиркөөдөн же арак ичилген жерлерден аркага көтөрүп болсо да алып келүү керек. Бирок андай жерлерге алып баруу керек. Эне атасы залым дагы болсо, алардын айткандарына каршы чыгууга, аларга үнүн көтөрүп сүйлөөгө, одоно сүйлөөгө болбойт. Эне атам мээримсиз, аларга кандай моюн сунам деп сураган кишиге Расулаллах алейхиссалам мындай деген: энең сени 9 ай курсагында көтөрдү, 2 жыл эмизди, сени чоңойгонго чейин койнунда өстүрдү, камкор болду. Атаң дагы сени өстүрүү үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Сени муктаж болгон нерселериң менен камсыз кылды. Сага диниңди, ыйманыңды үйрөттү. Сени ислам тарбиясы менен чоңойтtu. Кантип анан мээримсиз болушсун? Мындан ашкан мээрим болобу? Каша аюхал валид илми халы каша. Эй Расулаллах, картайган энемди өз колум менен тамактандырамын. Даратын алдырып, аркама көтөрүп жүрөм. Ошол амалы менен акысын өтөй аламбы? Деп сураган кишиге пайгамбарыбыз мындай дейт: жок, акысын 100-ден 1 дагы орундаган болбойсуң. Ал сага бутка туруп кетүүңдү күтүп кызмат кылган эле. Ал эми сен ага өлүмүн күтүп кызмат кылуудасың. Бирок Аллаху Таала бул аз гана жакшылыгың үчүн көп сооп ихсан кылат. Кашары насихин каша. Бир киши: эй Расулаллах, эне ата баласына зулумдук кылса дагы алардын ыраазычылыгын албаган адам тозокко кетеби? Деп сураганда жооп катары 3 жолу: ооба, зулумдук кылган болсо дагы ыраазычылыгын албаган бала тозокко кетет, деди. Каша Байхаки каша. Андай болсо эне ата залым болуп, баласына зулумдук кылса дагы, күнөө кылууну буйрук кылса дагы, аларды тарынтпоого, ачуулантпоого аракет кылуу керек. Күнөө болгон, динге каршы болгон буйруктарын орундоо керек эмес. Бирок аларды тарынта турган сөз жана аракет да туура эмес. Эне ата жаман дагы болсо, алар менен жакшы мамиледе болуу керек. Алар менен мамилени үзүп коюу чоң күнөө болуп эсептелет. Жок дегенде салам айтып, кат жазып, телефон чалып бул күнөөдөн кутулуу керек. Курани Каримде 3 нерсе менен бирге айтылган. Биринчиси орундалбаса, экинчиси кабыл болбойт. Пайгамбарыбызга моюн сунбаса, Аллаху Таалага моюн сунган болбойт. Эне атага шүгүр кылынмайынча, Аллаху Таалага шүгүр кылынган болбойт. Мал мүлктүн зекети берилбесе, намаздары кабыл болбойт. Каша тафсири мугни каша. 4. Баш ийүү, каршы чыкпоо, күнөө болбогон буйруктарын аткаруу. Муса алейхиссалам Аллаху Тааладан 9 жолу насаат сураганда, бардыгында да эне атаңа моюн сун деп буйрулду. Хадис-и шарифте да мындай айтылган: эне атага моюн сунуу Аллахка моюн сунуу болот. Аларга каршы чыгуу Аллаху Таалага каршы чыгуу болот. Каша Таварани каша. Атасына каршы чыккан адам бала бакырасын үзүрүн көрө албайт, максатына жете албайт. Үй бүлөсү менен жакшы карым-катнашта боло албайт. Үйүнүн берекеси, кызыгы болбойт. 5. Аларды катаал жүз менен, кабагын бүркөп карабоо керек. Жылуу жүз менен, мээримдүүлүк менен, сүйүү менен кароо керек. Эне атасын мээримдүүлүк менен, махабат менен бир жолу караган адам кабыл болгон бир ажылыктын соовун алат. Пайгамбарыбыз эне атасынын жүзүн мээримдүүлүк менен караган адамга ажылык жана умранын соову жазылат деген.
күнүнө 1000 жолу караса да ушундайбы деп суралганда пайгамбарыбыз күнүнө 100 000 жолу караса да деп жооп берген. Каша рына сихин каша. Эне атанын жүзүн мээримдүүлүк менен кароо ибадат деп билдирилген. Каша Абу Нуайм каша. 6. Аларды таарынтпоо, кемсинтпөө, ыраазычылыктарын алуу керек. Хадиси шарифтерде мындай деп айтылат: Раббыңдын ыраазычылыгы эне атанын ыраазычылыгында, ачуусу да эне атанын ачуусунда. Каша Бухари каша. Эне атасынын ыраазычылыгын алган мусулманга бейиштен 2 эшик ачылат. Ал эми таарынткан адамга тозоктон 2 эшик ачылат. Каша Байхаки каша. Эне атасынын ыраазычылыгын алган мусулман не кылса дагы тозокко кирбейт. Ал эми таарынткан адам бейишке кирбейт. Каша Шира каша. Хак Таала кээ бир күнөөлөрдүн жазасын кыяматка чейин кечиктирет. Эне атага каршы чыгуу күнөөсү булардан бөлөк. Каша Хаким каша. Эне атаны таарынтуу, аларды кемсинтүү чоң күнөө болуп саналат. Эне атанын жалпысынан эч кимди күнөө болгон буйруктарын аткаруу туура эмес. Эне ата сунган тамакта арам аралашкан деген күмөн болсо жана бул тамактан жеш үчүн баласын мажбурласа, баланын ал тамактан жеши керек болот. Себеби күмөндүү нерселерден качуу варага жатат. Ал эми эне атанын ыраазычылыгын алуу важип болуп эсептелет. Бирок динге каршы болгон буйруктары орундалбайт. Мисалы, арак ич, намаз окуба, антпесе биз таарынабыз десе, мындай арам болгон нерселери орундалбайт. Себеби Аллаху Таалага каршы чыккан кулга моюн сунулбайт деген буйрук бар. Аллаху Таала Анкабут сүрөсүнүн 8-аятында биз адамда эне атасы менен жакшы мамиледе болууга чакырдык. Эгер алар сени билбеген нерсеңде мага шерик кошууга мажбурлашса, аларга моюн сунба деп буйрулган. Эне атасы күнөө кылуучу бала аларга бир жолу насаат кылат. Эгер насаатын тыңдабай турган болсо, анда унчукпайт. Алар үчүн дуа кылат. 7. Алардын уруксатысыз сапарга чыкпоо. Ачыга бараарда муктаж болбогон эне атасынан уруксат суроо сүннөт. Эне атасы муктаж, каша кедей каша болсо, алардын уруксатысыз ажыга баруу арам болуп саналат. Эне атасы муктаж эмес болсо, парыз болгон ажыга алардын уруксатысыз бара алат. Бирок нафил болгон ажыга эне атасынын уруксатысыз бара албайт. Каша Рад ул Мухтар каша. Жихад үчүн уруксат сураган адамдын эне атасынын тирүү экенин укканда пайгамбарыбыз: сен кал, аларга кызмат кыл. Аларга кызмат кылуу жихад болуп саналат деп буйрат. Каша Бухари каша. Жихадка баруу үчүн уруксат сурап келген башка бир адамга дагы мындай деди: энеңдин жанынан айрылба, бейиш анын таманынын астында деди. Каша Насаи каша. Хижрат кылуу үчүн чыккан бир киши пайгамбарыбызга келип: эй Расулаллах, эне атамды ыйлатып келдим дегенде, пайгамбарыбыз бул жагдайда таарынып дароо үйүңө кайтып бар. Аларды ыйлаткан болсоң, эми көңүлүң көтөр деди. Каша Абу Дауд каша. Эне атаны зиярат кылууну токтотуп коюш чоң күнөө. Ал абалдарын сурап барып туру керек. Бара албаган жагдайда жок дегенде кат жазып, салам жолдоп бул күнөөдөн кутулуу керек. 8. Аларга татыктуу түрдө сый урмат көрсөтүү. Хадиси шарифте улууларды урматтабагандар бизден эмес деп билдирилген. Каша Тирмизи каша. Эне атага урмат бактысыз адамды бактылуу кылат, өмүрүн усак кылат жана жаман өлүмдөн сактайт. Каша Абу Нуайм. Аларды көргөндө дароо тура салып жанына баруу керек. Алар отурганга чейин туруу керек. Алардын уруксатысыз отурбоо керек. Отурган кезде дагы адептүүлүктү сактоо керек. Алардын жанында бутту айкаштырып же болбосо созуп отурууга болбойт. Болсо дагы мага унчугушпайт деп бул адепке көңүл бурбай коюу жакшы эмес. 9. Бирге басып баратканда аркаларынан басуу. Эч кандай себепсиз алдыга түшүп албаш керек. 10. Чакырган кезде дароо жанына келип угуп жатам деп
айтуу. Эне ата чакырган кезде парыз намазын бузуу уруксат болгону менен аябай кажеттүүлүк болбосо бузбоо керек. Ал эми сүннөт намаздарды бузууга болот. Хак Таала мындай деген: Эй Муса, менин даргахымда каша алдымда каша. Өтө оор жана өтө чоң бир күнөө бар. Ал эне ата чакырган кезде буйруктарына моюн сунбоо. Каша ислам ахлакы каша. Тил менен жасала турган онакысы. Биринчиси жумшак сүйлөшүү, карапайым болуу, уф деп айтпоо. Хак Таала мындай деп буйруган: Биз адам баласына эне атасына жакшылык кылууну насаат кылдык. Каша Ахкаф 15 каша. Раббың жалгыз өзүнө гана ибадат кылууңарды жана эне аталарыңарга жакшылык кылууңарды буйрук кылды. Эгер алардын бири же болбосо экөө дагы жаныңда картайса, аларга уф деп айтуучу болбо. Оор сөз айтпа. Аларга сылык жана жумшак сүйлөө. Аларга жакын бол, карапайым бол. Ал экөөнө мээримдүүлүк кучагыңды жай дагы. Эй Раббым, ал экөө мени кичинекейимен баштап тарбиялап өстүргөндөй, сен дагы аларды ырайымыңа бөлө деп дуа кыл. Хазирети Хасан Басри мындай деген: Бир аалым адамдын эне атасын капыр болсо, кудуктан суу алып келүү үчүн ага муктаж болуп, ал дагы бир нече жолу челек менен суу алып келип уф десе, бардык амалдарынын соогу жок болот. Экинчи, сүйлөшкөндө үнүн алардын үнүнөн жогору көтөрбө. Үчүнчү, алардын жанында көп сүйлөбө, адептен ашпоо. Эне ата сен билген нерсени айтып турса да, баягы эле нерсеби дебестен, өмүрүндө муну биринчи жолу угуп аткан кишидей аларды тыңда. Биринчиси азилдешкен. Биринчи каша жаргон каша. Сөздөр менен тамашага салып сүйлөбө керек. Мисалы, эки баласы бар адамдын бир уулу экинчисин көрсөтүп: Уулуңуз ошентти. Эгер мен ошентсе да турган болсо, мечак кыямат кылат элеңиз. Же болбосо: Апа, небереңизди катуу эркелет бербеңиз, башыңызга минип алат. Тилибизди укпай турган болду деген сөздөрдү айтып аларды таарынтып албоо керек. Өз бала чагасын эне атасынын алдында тилдеп уруп сабабаш керек. Бешинчи, аялын алардан жогору көрбө. Пайгамбарыбыз мындай деп айткан: Аялын эне атасынан жогору көргөн адамга наалат болсун. Анын парыз жана башка ибадаттары кабыл болбойт. Каша шира каша. Алтынчы, аттарын айтып чакырбоо. Сөздөрүн бөлбө. Сүйлөшүп жаткан болсо аралашпоо. Мен билемдик кылбоо. Эне ата ката сөз айткан болсо да, андай эмес деп каршы чыкпоо. Жетинчи, эне атанын мамилесин буза турган сөздөрдөн жана кыймыл-аракеттен узак туруу. Эне ата менен уул кыздан мамилесин буза турган жана кыймыл-аракеттен узак туруу. Келиндерди эне ата менен уулдарынын мамилесин буза турган сөздөрдөн узак кармаш керек. Пайгамбарыбыз эне менен уулунун мамилесин бузган адамга наалат болсун деп айткан. Каша гун я каша. Сегизинчи, сүйлөшүп жаткан кезде кыл же кылба сыяктуу сөздөрдү колдонбоо. Кыла аласызбы деп өтүнүч иретинде назик сүйлөө керек. Тогузунчу, жакшы дубаларын алуу. Эне атанын дубасын чоң олжо деп билиш керек. Хадиси шарифтерде айтылды: 3 кишинин дубасы кабыл болот. Эне атанын, зулумдукка учураган адамдын жана мусапырдын дубасы. Каша Тирмизи каша. Эне атанын дубасы илахи хижабга жетет. Дубалары кабыл болот. Каша Ибни Маже каша. 10. Каргыштарын албоо. Хадиси шарифте айтылды: Эне атанын балдарына жана зулумдукка учураган адамдын залымга болгон каргыштары кайтарылбайт. Каша Тирмизи каша. Өзүңөргө, бала чакаңызга жана мал мүлкүңүзгө каргыш кылбагыла. Эгер дубалардын кабыл болгон саатына туш келе турган болсо, бул каргышыңар кабыл болот. Каша Муслим каша. Эне атаң чакырган кезде кандайдыр бир иш менен алектенип турган болсоң, дароо ал ишти таштап аларга жүгүр. Энең атаң сага ачууланып кыйкыра турган болсо, аларга сен бир нерсе сүйлөбө. Эне атаңдын дубаларын алгың келсе, сага буйрук кылган иштерин тез жана жакшы аткарууга аракеттен. Кылган ишиңе ыраазы болбой калууларынан,
каргыштарына калуудан корк. Саатаарына тураган болсо, аларга карата катуу сөз айтпа. Дароо колдорун өөп, ачууларын басууга аракет кыл. Эне атанын көңүлүнө келип турган нерселерге көңүл бур. Себеби сенин бактың жана балээлерге дуушар болууң алардын көңүлдөрүнөн чыккан сөздөргө байланыштуу болот. Эне атаң оорукчан жана картайып калган болсо, аларга жардам бер. Өз бактыңды алардан ала турган дубада, баталарында каша деп бил. Эгер алардын көңүлүн оорутуп, каргыштарын ала турган болсоң, дүнүйө жана акыретиң карарат. Жаадан чыккан ок кайтып келбейт. Алардын көздөрү тирүү кезинде кадырын бил. Көңүлүн менен болгон акылары. Биринчиси боор ооруп, аларга мээримдүүлүк кылуу. Хадиси шарифте мындай деп айтылды: ырайымдуу болбогон адамга ырайымдуулук кылынбайт. Мээримдүүлүк кылбаган адамга мээримдүүлүк кылынбайт. Каша муслим каша. Экинчи аларды сүйүү. Ар ыңгайы табылганда эне атанын колун өбүүгө аракет кылуу керек. Аларды сүйгөндүгүн сездирүү керек. Хадиси шарифте мындай деп айтылды: энесинин бутун өпкөн адам жаннаттын эшигин өпкөн болот. Каша шыра каша. Үчүнчү, кубанычтарына кубануу. Бир нерсеге кубанышса, каша кандай жакшы болуптур. Кайрылуу болсун, каша деген сыяктуу сөздөр менен мындан ыраазы болгондугун билдирүү керек. Төртүнчү, кайгыларын тең бөлүшүү. Дарттарына тең орток болуу. Бир нерсеге кайгырып отурушкан болсо, жакшы болуп кетсин деп өзүнүн да муну ойлоп капа болгондугун сездирүүгө аракет кылуу керек. Бешинчи, алар көп сүйлөй турган болсо, жаман көрбө. Жаман көрүп турса дагы муну эч качан билдирбеш керек. Алтынчы, урушса же кыйынчылык тартырса, буга ачууланбоо. Сөздөрүн эч учпаган сыяктуу өзүнө алып жүрүү керек. Жетинчи, аларга ыраазы болуу. Кантип болсо да алардын ыраазычылыгын алууга аракет кылуу керек. Хадиси шарифте айтылды: Аллаху Тааланын ыраазычылыгы эне атанын ыраазычылыгында болот. Каша насихин каша. Сегизинчи, таарынтып алуудан катуу коркуш керек. Исра сүрөсүнүн 23-аятында эне атага жакшы мамиле кылуу, аларга жумшак жана таттуу сөз сүйлөөлөрү буйрук кылынган. Эгер муну унутуп коюп, эне атаңдан көңүлүн оорута турган болсоң, дароо ыраазычылыктарын алууга аракет кыл. Жалбарып, айтор эмне кылып болсо да алардын көңүлдөрүн ал. 10. Аларга назданбоо. Тескерисинче, алардын назданууларына чыдоо керек. Себеби эне ата биздин кичинекей кезибиздеги канчалаган назданууларыбызды көтөргөн эле. Эми наздануу кезеги аларга келгендигин унутпоо керек. 10. Кыйынчылыктарын тартса дагы, эртерээк өлсө кутулсак экен деген ойдо болбоо. Алардын узун өмүр сүрүүлөрүн каалоо. Алар бизге караганда көп кыйынчылык тартышса дагы, биздин жашап кетүүбүздү каалашкан эле. Бул үчүн өздөрү ичпей жебей, бизди багышкан эле. Мал, мүлк, акча менен бериле турчу акылары. Биринчиси, өзүнөн мурда аларга кийим-кечек алуу керек. Өзү жей турган тамактын жакшысын аларга жедирүү керек. Экинчи, узак жерде болсо зыяратка баруу керек. Эне ата жана махрам болгон туугандарды зыярат кылуу важип. Жок дегенде салам айтырып, көңүлдөрүн ала турган жакшы кат жазып, бул күндөн кутулуш керек. Зыярат кылына турчу адамдардын тартиби дөмөндөгүчө: эне ата, бала, чоң ата, чоң эне, бир тууган, атасынын ага-инилери, атасынын эже карындаштары, тайеке жана таеже. Бирге тамак. Үчүнчү, бирге тамактануу. Төртүнчү, каалап турган нерселерин суроо жана орундатуу. Бешинчи, үйлөрүн тазалап, сырдап, оңдой турган жерлер болсо оңдоп бериш керек. Алтынчы, акча берүү. Муктаж болуп турганын жашырып, сага айтпашы мүмкүн. Жетинчи, акчаны оокатты аларга эркин колдоно ала турган кылуу. Качан керек болсо, малым, жаным силерге курман болсун деп, таарыныштары бар болсо ушул жол менен алардын көңүлүн табуу керек.
эне атага жумшалган акчага сурак болбойт. Муктаж болгон эне атага жардам парыз болот. Кураны Каримде мындай деп айтылды: эне атага, бир тууганга, жетимдерге, колунда жокторго, сапарда жүргөн адамга нафака бергиле. Каша Бакара 215 каша. Кимге нафака берейин деп сураган адамга Расулаллах: каша өзүңө, эне атаңа, кийин аялыңа жана балдарыңа, кызматчыңа жана андан калганын өзүң билесиң каша деп жооп берди. Каша не сайы каша. Атасы ооруп карай турган адам табылбаса, күйөөсүнүн уруксатсыз да барып кызматын кыла алат. Зымми болгон ата дагы ушундай. Каша зымми бул мурдагы мусулман мамлекетте жашаган мусулман эмес жарандар каша. Бирок бала бай болгон атасын кароого мажбур эмес. Каша беззие каша. Бай баланын кедей болгон эне атасына нафака берүүсү фарз. Кедей адамдын кедей болгон эне атасына нафака берүүсү фарз эмес. Кедей эне атасын өз үйүнө алып бирге жашашы керек. Каша фатава и хайрие каша. Эне атанын бирине кызмат кылсаң, экинчиси тарына турган болсо, атага урмат кылып жана баш ийип, энеге кызмат, жардам жана жакшылык кылуусу керек. 8. Анда санда жакшы тамак аш жасап аларды чакырып туруу керек. Ошону күтүп турушса да сага айтылбашы мүмкүн. 9. Досторун достой көрүп, аларды чакырып көңүлдөрүн алуу керек. Душмандарынан да узак болууга аракет кылуу керек. 10. Ооруп калышса дарылантуу керек. Аларды карай турган кызматчы жалдангандан көрө жеке өзү кызмат кылууга аракет кылуу керек. Кайтыш болгондон кийинки 40 акысы. Биринчиси аларды жерге берүүнү эртелетүү. Экинчи сөөгүн сүннөткө ылайык жууш. Бул ишти жакшы билген адамдарга кылдыруу керек. 3. Сүннөткө ылайык кепендөө. 4. Уруксат болгон кепен оробоо. 5. Сүннөт болгон санга көңүл бөлүү. Эркектерге 3 бөлүктөн ашык кылбоо. 6. Кепенде ысырапкорлук кылбоо. 7. Халал акчадан кепен сатып алуу. 8. Эгер жаназа намазын окутууну билсе, өзү кылдыруу. Бидатчыларга жаназа намазын окутпоо. 9. Аларга дайыма дуа кылуу. Бир хадиси шарифте айтылгандай, эне атасына дуа кылбаган адамдын рызкысы кесилет. Каша шира каша. 10. Топуракка өзү коюу. 11. Мүрзө казган адамдарды